Бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында белгилүү журналист Улан Эгизбаевдин «Чындыкты мен айтпасам ким айтат» аттуу эскери кечеси болуп өттү. Аталган иш-чара кыргыздын салтына айланган манас айтуусу менен башталды. Буга бир катар мамлекеттик кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, коомдук ишкерлер, журналисттер, студенттер жана окуучулар катышты. Эскерүү кечесинде Жыпаргүл Сариева уланымдын иши уланып келе жатат деп буларга токтолду. Ушул жерде уланды эскерип, жакшы сөздөрдү айтканы келгениңиздер үчүн уландын үй-бүлөсүнүн атынан чоң рахмат айткым келет. Улан кеткенден кийин Рофис атына өзү уюштурган Демирге фонду уландын иши уланат деп ушундай бир фонд уюштуруп иш-чара уюштурушта эле аты да жакшы коюптур. Ошондон бери ушул иш-чаралар уюшуп келатат. Ар жылы уландын туулган күнүндө ушундай чоң иш-чараларды өткөрүп келаткандардын бирден бири мына экинчи Улан атындагы жаштар бирикмесинин балдары. Анын башында баягы бир-экөөнү айтып кетсем, калкыңыздар таарынаңыздар балдар. Аскар, Нуриза, Дастан, Сыймот деген балдар. Өзүлөрү ушундай жаш студент болсо дагы ушундай иш-чараны мойнуна алып, Улан байкесинин атын чыгарышып, колунан келген эмгекти жасап аткандарына бул балдарга да өзүнчө үйгүлүү чоң рахматымды айткым келет. Уландын иши уланат. Мына уланып аткан ушул менин билишимче бул иш биздин бийлик башындагыларга да жетип окшойт деп ойлойм. Алар дагы коррупцияга каршы бирден бир иштерди алып барып атышат. Кудай эле артын берсин, иштери орундалсын. Ошол иштин баары ишке ашып кетсе, уландын айтайын, дейин, аткарайын деген ишинин баары иш жүзүнө ашса, уланын дагы тыныч жаткан болор эле да. Буга чейин Улан Эгизбаев атындагы Жаштар коомдук бирикмеси тарабынан «Келечек өз кулубузда» аттуу дилбаяндарга сынак жарыяланган. Ага 470ге жакын мектеп окуучулар жана студенттер катышкан. Бул кечеде дилбаяндардын жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылып, Сапаргүл Абдинабиева сөз сүйлөдү. Жорунгалган кыз Мирланова Бербек. Мирланова Бербек келечекте Кыргызстан боюнча эң чоң психологиялык жардам көрсөткөн чоң организация ачам деп жазыптыр. Болгону 17 жашта экен. Эми жазган ойлорун окусаңыз ушунчалык жүрөгүңүз дүркүрөйт, анан кантип келечектен үмүттөнбөйбүз. Ал эми экинчи орунда алган кыз жөнөкөй эле чач тарачкан. Анан аны кыскача убактыңыздар балам кыскача айтып берейин. Бир күнү келсе мен апам кайсы бир кесиптин ээси бол деп мажбурлады дейт. Бирок мен көргөн жокмун дейт. Анан алардын тилин укпай мен окууга өтпөй калдым, кыялымдагы кесипти да тапшырбай калдым. Арадан 2 жыл өттү, мен аябай кыйналып жүрдүм дейт да. Анан бир күнү мен өзүмө жаккан чач тарачтык кесип эмне болуптур? Эң таза нанын таап жесем болду да деп чач тарач болдум. Мен азыр жалгыз өзүмө жана айланамдагыларга таза жана мындай ишенимдүү келечек куралам деп жазыптыр. Чач тарач кыздын окуясы экинчи орунда. Анан ошонун баарын карап туруп, келечектен албетте Кыргызстандын келечеги келет, бизден курч, бизден билимдүү, бизден таза, бизден аруу жаштар келет да. Уландын уланганы ушул жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындай Майсалбектин катында ар бир жодураган кыздын көзү менен, мектепке жаңы бараткан баланын көзү менен, апа келип жаңы тили чыккан баланын көзүндө мен бармын апа деп Майсалбек кат жазган сыяктуу эле, эми биз билимдүү жаштарды, чындыкка умтулган жаштарды көрсөк, уланды көргөндөй болобуз. Бакыт бул буюм эмес, жолдон тапкан. Бакыт бул ичи эмес, досун чыккан. Бакыт бул бир жумуштан алкыш табуу. Бакыт бул ар биринин майрам чапкан. Бакыт бул үй, сый эмес, казан аскан. Бакыт бул буйрук эмес, тагдыр жазган. Бакыт бул маңдай терин таманан. Асель Муса кызы, Асил Раманкул кызы, Кыргыз туусу басма үйү.